Assalamu алейкум. Урматтуу Муз ТВнын катталуучулары, биздин көрүүчүлөр. Бүгүн 8 март. Биз Фуркаттабыз. Фуркаттын 6 километр. Ош алай жолу 6 километрде туугандар. Бүгүнкү чыгарылышта сиздерге бир 5-5те чабылып жүргөн атты тартып көрсөтүп берейин туугандар. Бул ат боюнча маалыматты алалы, ат каяктын аты, теги кандай бул аттын, өнөрлөрү кандай өнөрлөрү бар, жашы кандай, ошол боюнча бул ат боюнча маалымат алып берели. Анда эмесе биз менен чогуу болуп көрүңүздөр. Баарыңыздарды дегиле аял затын бүгүнкү 8 март майрамы менен куттуктайбыз. Муз ТВ каналын 12% аялдар дагы көрүшөт туугандар. Анда эмесе биз баштайбыз. Ассаламу алейкум. Ден соолук жакшы бекем? Иштен болуп атабы? Атты сатууга койтасыңар ба? Сатууга койтабыз. Себеп неде? Сатуунун себеби? Акча керек болуп калды. Акча керек болуп калды. Ат өзү жакшы атпы? Ат өтө жакшы. Өтө жакшы ат. Улагы жакшы. Улагы жакшы. 5-5ке чабылат деп 5-5ке чабылып. сөзүн алдыда айтып калдың, а? Кайсы командада чабылат? Ынтымак команда таласка чейин барып, таласта чабылып жүргөн ат. Таласта чабылган. Аламан улакка топко кириши өтө жакшы. Өтө жакшы. Чуркашычы? Чуркашы ham өтө жакшы. 5-5 аты. 5-5 аты экен да. Аламанга да чабылып жүрөбүз. Бул өзү кара байырлы окшойт, а? Кара байыр, Кара байыр ат. Ден соолугу кандай бул аттын? Ден соолугуна жебичине жооп беребиз. Жебичине жооп бересиң. Бир бастырып койчу. Жашы кандай? Жашы 5 жаш, 6 жашка өтүп атат. 5 жаш. 3 асыйга өтүп атат экен туугандар. Атты көрүңүздөр. Таласка чейин командада чабылып жүргөн 5-5 аты бүгүнкү чыгарылышта сатууга чыгып атат достор. Алыс кой берчи, ылды, кой бер. Мынакей туугандар, атты көрүңүздөр. Аттын баасын мындай жабыштырып эле айтам деп атат туугандар. Жабышкан жери канча болот азыр биз менен чогуу күбө болуп көрүңүздөр. Бул аттын азыр буту колун, көкүрөктөрүн баарын өзүңүздөр жанынан көрүп тургандай тартып көрсөтүп берейин. Туяктары жакшыбы, тазабы? Туяктар таза, бардыгы. Аксак жери жокпу? Жок. Улактан келгенде акыбалы кандай болот? Улактан келгенде ушу ойдон акыбалчы. Сийиши жакшы элеби? Сийиши келгенде белин бошотканда сий. Белин бошотканда сиет, а? Мынакей туугандар, атты көрүп турасыздар. Кайманаты барбы бул аттын? Кайманат чагылган. Чагылган. Камчынын кереги жок. Камчынын кереги. Сапчын кереги жок, а? Мынакей туугандар, арт тарабын тартайын. Бастыра бер. Жүгүрөм деп турат. Ушунда жүгүрөм деп ынтылып турган ат экен туугандар. Такага жоошпу? Такага жоош. Такага жоош. Бир поворотторун көрсөтөм. 5-5те өзү негизи аттар ушундай повороту менен жана ылдамдыгы менен айырмаланып туруш керек туугандар. Караңыздар, бул атты дагы баа берип, бою канча чыгып калат? Боюн өлчөп көрбөдүк го. Ушу 1.65. 65тен өйдөраак. Аз маз өйдөраак болушу мүмкүн экен туугандар. Өзү негизи ат кайсы жактын аты? Аттын таги тугу Ноокаттыкы. Ноокаттан келген, а? Ноокаттан келген. Жашында эле келген. Жашында эле келген. Канча жылдан бери багып атасыңар? Мага 1 жыл болду бакканыма. 1 жыл болду. Эки асыйна келген экен да? Мынакей туугандар, атты көрүп турасыздар. Жерде чагылган кайманатындагы бул аттын баасы канчага коюлат, сырайлы дагы бир сыйра алыс узатасынан чабып көрөлү. Баасын канча деп атасың? Жабыштырган жериң айт. Эми 200 170 миң кеми бар дедим. 170 миң сом. Жаккыны. Дагы кеми болот, а? Болот. Мынакей туугандар, 170 миң сом. Ушул 3 асый атты көрүп турасыздар. Үйүрү барбы жокпу? Үйүрүн коюп көрбөдүк. Үйүрүн коюп көрбөдүңөр, а? Үйүрүн билбейбиз, бирок койсо жараша керек. Койсо жараша турган ат экен өзү. Эми, укам, бул жактан келесиң, бияка чабып өтөсүң, аягына чейин, а? Мынакей туугандар, аттын чуркаганын бир көрүп коелу. Бүгүнкү 8 мартта тартылып жаткан биринчи чыгарылышыбыз ушул чагылган менен башталды. Анда эмесе аттын чуркаганын көрүп коелу. Эгерде ат жаккан болсо, Ош алай жолу 6 километр. Ушул атты көрсөңүздөр болот. Жакшы. Мындай кетиши түз экен. Эч кандай оңго, солго. Дагы бияка, кете турган эмеси жок экен туугандар. Тез ат экен, акыйкат. Ушул чагылганды 170 миң сомго койдук достор. Эгерде жаккан болсо, чагылган. Алдыдагы класс белгисин басып туугандар.
бүгүнкү чыгарылыш ушуну менен чагылганды тартып көргөзүү менен аяктайт. Класс белгисин басыңыздар туугандар. Комментарий жазып, атка болгон жана аттын баасына болгон көз карашыңыздарды жаза кетсеңиздер болот. Бүгүнкү чыгарылышты мен Муз ТВ каналы замир сиздерге тартып көрсөтүп маалымдап бердим. Саламатта калыңыздар. Баарыңыздар тынч болуңуздар туугандар. Аманчылыкта жолугушканга Кудайым жеткизсин.